Жай ысык сезон, жаңы сезон, 7-чи сезон Салам Кыргызстанда эс алуу боюнча тема болгондо эле бир өзгөчө мырзаны чакырдык. Бүгүн дем алыш күнү, келиңиздер биздин Кыргыздын алтындай болгон жылдыздары келип отурушат. Анда жайды чогуу биз менен болуңуздар деп бүгүнкү кадырлуу коногубузду сиздердин уруксатыңыздар менен, кол чабыңыздар менен тосуп алсак. Салам Кыргызстандын төрүнүн коногу Аваз Акимов. Кадайке дүркүрөгөн кол чабыңыздар. Кандайсыз? Кош келипсиз. Куш келипсиз. Көргөтүңүз. Сырттагы мотоцикл кимдики десем, брендетин кийип мотоциклчан келген турбай Аваз Акимов. Кол чабуулар менен ордуңузда Биз атсак, сиз эмне? Жилет кийип алгас десе, мотоцикл менен келген турбайсыз. Мотоцикл менен келдим. Каска какта, каска. Касканы чечип койдум, прическа бузулуп калбасын. Жакшы. Куш келипсиз Аваз? Рахмат. Маанай жакшыбы? Маанай абдан сон. Жайында кандай болот эс алуу? Жайында эң сон болуп атат. Мен эми жайды күткөн сайын ысык көлдү элестетип кетем. Ошон үчүн ысык көлгө чыгып баратып кайрыла кеттим. Быйыл жай кечигип келди го. Жаан жаап, ылам суук болуп бир ушундай эменин аба ырайдын мүнөзү башкача болду. Сизге ушу быйылкы жай өзү жагып атабы? Же мурдага салыштырганда анча жакпай элеби? Быйылкы жай жагып атат. Анткени мен үчүн эрте эле келди. Баягы күндүн мен өзү кичине ысыкчылмын. Ысыкты жакшы көрөм. Анан жаз келгенде эле чечип баштайм. Тамашалоо сөздөр айткандай гарачий парень турбайсызбы? Гарачий. Түштүктүк жигит да. Анда сизге жай эмнеси менен жагып атат? Мага жагып атат деп калдыңыз? Жайдын ысыктыгы менен, машинанын айнегин ачып, колумду чыгарып айдаганы менен. Балким жайдын аябай жаккан кези Айдананын дагы, Айдана деканын дагы кийимдери өзгөчө кооз болуп, жанында эрчит болуп жүргөндүн жагып аткандыр. Ким ал десең? Эстетип өтөлү, Айдана өзү дагы көрүп атышы мүмкүн, анткени азыр ким ал деп Кечирип коюла десең. Баргандан кийин кечирип кой деп жүрбөң сен. Эми Айдананын темасы башка. Айдананы жакшы көрөм, мындай өзүмдүн карындашым катары. Аябай жакшы көрөм. Жакшы экен. Ошо. Карындашым менен кыз жигит болуп жүрө алса болобу негизи? Мен ошо азыр сөздүн аягына чейин угалдып атасызбы? Угайындып атам да. Кандайча бир тууган карындашыңыз болобу? Жок, ал чыгармачылыкта карындашым. Тердеп кетти. Негизи Монун досучу, монун досу. Мен буларды түшүндүм. Нурлан Насип деле, Аселди карындашым экөөбүз аябай жакшымабай чыгармачылык карындашым деп атып эле алып албадыбы? Туурабы? Сиздин деле планыңыз ушундай кылайын деп атасызбы? Досуңду көргөс сенин ким экениңе мен айтып коеюн деген ушул экен да. Эми мейлиңиз мындай суроого жооп бергиңиз келбей атса, анда буруй эле башка автобуска деген. Бизге сиз биринчи жолу келип атасыз, куш келипсиз. Рахмат. Анда болсо келиңиз чыгармачылык жактан. Мынакей жайдан баштайлы. Жай баштайлы, анан чыгармачылыкка өтүп. Жай айында айтып атпайсызбы, элдер футболкачан, бардыгы мындай күлүп, жашнакай жүрөт депчи. Көбүнчө карасаң эле кыздардын бир эме көгөйү арык таш керек эле, кышында семирип кеттим. Эркектер болсо, мен арыктап кеттим, жайында футболка кийишим керек, мындай качок болушум керек депчи. Сизди мен кандай билем, төрөлгөнүңүздөн баштап, кичкийиңизден баштап эле чоңойгондо, ушу бир эле вес менен келе атасыз да? Неге мындай жигиттер качкага барып, булчуңдарды чыгарат, сиз андай аракет кылбайсызбы? Мен деле аракет кылам. Кара, булчуң көргөз болосуз? Бар экен го. Бар экен. Мен кандай десем, ар дайым бул азыр кичине толуп калганын өчүрөм. Мурда арык болчумун. Толуп калдыңыз, азыр канча килограммсыз? Азыр 60. 60 килограмм. Мурда канча, 40 беле? Мурда 38. Жок, калп айтам. 38 эмес, 58 менен алмаштырып алып. 38. 58 болчумун мурда. Азыр 60 болуп калдым. Азырда аябай толуп калган турбайсыз, 2 килограммга? Жакшы болуптур. 38 болсо, бир кап картошкадан да жеңил турбай деп атпаймынбы? Мындай адашып кеттим. Азыр кичине баягы үйдөн тренировка кылып коем. Анан атайын залга барганга баягы уктап калам, кээде зеригип коем. Ушинтип кээде болуп калат го, эч нерсе кылгың келбеген учурлар. Ошондой кезде ташталып кетет да ар дайым. Үйдөн кандай эмне менен машыгасыз? Таш көтөрөсүзбү же болбосо турник асыласызбы? Үйдө отжимание кылам. Отжимание? Канча отжимание кыласыз?
30-40-50 бир деп туруп турбу бирди. Азыр мисалы үчүн давай текшерели десек 50-нү кылып коебузбу? Анда текшерели. Туурабы, эмне жөндөн уланып келек. Ортого келиңиз Абас мырза. Негизи каяктан да айта калдым деп коюм. 50 жолу отжимание кылыш бул мындай оңой нерсе эмес. Келиңиз упор лежа. Баарыбыз чогуу эсептейбиз. Тамаша жогу эсептейм. Мен баштайм анда эмес. Кеттик. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 калчылдай баштады 16 17 18 асуулдуу код 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 эмне болду 33 34 35 кол чаап турсаңыздар болот 36 37 38 39 40 да дагы 10 калды болду бүттү мейли 40 деле боло берет анда ысыкта Азамат кол чаап коюңуздар ал эми айдаган айта койдум деп рекордко жетпей калдыңыз биздин долбоордун алкагында Гүлжигит Калыков 70 отжимания жасаган ошондуктан бир аз акактап кыйналып калдыңыз мен чай ичпей келип алыптым азыркы учурда жайкы убакытта албетте эле Кыргызстаныбыз аябай чоң жети дубан бар. Кээ бирлер үчүн бул ушу алыстык үчүн эле көлгө келе албай калышы мүмкүн. Ошолор мисалы үчүн көлгө кээ бир белгилүү себептер менен келе албагандарга жайды кантип тосса болот, жайда эмне кылса болот, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жайда эң башкысы баягы эс алуу керек деп ойлойм. Анткени кышы менен жазы менен абдан негизи эле адамдар иштейт. Анан жайында өзүнө бир жок дегенде бир 15-20 күн убактысын коротуп, өзү үчүн, үй бүлөсү үчүн атайын ошол кезге чейин акча топтоп, биздин көлүбүзгө барып, атайын баягы өзүнүн баягы керемети үчүн бир эс алыш керек деп ойлойм. Анткени жайда көп жерлерди билебиз, башка жерлерде бир гана туристский мамлекеттерде ар дайым жай болуп, ар дайым майрам болсо, бизде ушул жай айында эле көлгө бир эле сезон болот. Ошондуктан көлгө барыш керек, жакшы эс алыш керек деп ойлойм. Алыста болсоңор дагы айырмасы жок, көлгө келгиле дейт. Жок. Эмесе, эсте калган эс алууңуз боюнча эң ушул күнгө чейин сиз азыр канча жаштасыз? Азыр 28ден. 28 жылдан бери эң эсте калган бир эс алууну айтып берсеңиз. Балким көлдө болгон, балким өзүңүздүн. Эң эсте калгандар көп да. Бирөөсүн айтыңыз. Ушул былтыры эс алып келдим көлгө. Ага чейин көлгө эс алган жоксуз. 26 Ага чейин эс алгам, бирок кандай эсимде калганды утпайсыңарбы? Анан эсимде калгандан ошо машинам сатып ийип, анан баягы жөө барып калдым да. Машинасы жок барып калып, ал жакта Чолпон Атадагы аябай баягы таксисттер дагы негизи эле бирдеме саткан, бирдеме иштеткендердин баардыгы кымбаттатып кеткен. 2-3 эсе кылып, анан машинасы жок барып, күндө ушундай бир сон болот да. Анда бир өзүнүн керемети болду. Жатаканадан чыгып, кадимгидей кол тосуп жолдон таксиге түшүп, таксиде байкелер менен сүйлөшүп, кайра көлгө барам, көлдөн кайра чыгып, ушундай мен үчүн өзүмө дагы спорт сыяктуу болуп, абдан жакшы таасир калтырды. Ошо көлгө кол булгалап, машина тосоткан жаныңызда Айдана дека турду беле? Жок. Каякта жүрдү эле аланда? Жанымда дос балам жүргөн. Жакын дос балам жүргөн. Анан ушундай сон эс алуу болду. Эсимде калды. Анан кечинде клубтарга барып аттык. Сон эс алдык кыскасы. Эми сиздин чыгармачылыгыңыздын баш жагына кайтып барсак, сиз убагында биздин Кыргыздын сыймыгы улуу байкебиз Сыймык Бейшекеевдин колунан тарбия алдыңыз, адашпасак. Андан соң алгачкы ырыңыз Айганыш деген ыр менен баштадыңыз, туурабы? Эми бир алгач ушул Айганыштан бир үзүндү, бир шиңгел ырдап берсеңиз, андан соң суроолорго өтөлү. Сулуу 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 Айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Адат болду күндө кечинде, Айганыштын үйүн айланыш. Болдум сага кайдан байланыш. Эми алыстабай турабыз. Назира эжекем экөөбүз байкагандай эле, албетте эле Айганыш бул жаштык кездеги сүйүү деп айтып атасыз. Эми азыр 28 жаштагы сүйүү жөнүндө кеп кылабыз дагы. Айганыш деген ордуна Айдана деп ырдайсыз.
Бул эксклюзив теле көрүүчүлөр бир гана бизде, бир гана коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстанда гана, башка эч жактан булурду укпайсыздар. Сулуу Айдана деген ыр. Анда эмес э? Караке колчу ал. Эмнеге Айдана? Эмнеге Айсуу? Мен каалаганым үчүн ошон үчүн. Мен айттым мурда бересиз. Конокко келгенден кийин конок менен айтышмак беле үй ээси. Үй ээси Санжар. Макул. Келе кой дос. Муну билгенде келбейт болду. Айылдашым сулуу Айдана, ай жылдыздай көктө жайнаңыз, башка айылга ыра көрө албай, барыбыздын кетти айлабыз. Сулуу Айдана, жаш жүрөгүм сага байланыш, адат болду күндө кечинде, Айдананын үйүн айланыш, болдум сага кайдан байланыш. Ай баракелде. Участковыйлар сурап атты эле, мо Айдананын үйүн күндө бирөө тегеренип жүрөт деп. Көрсө ошол абас турбайбы беле? Абас мырза. Абасын ары бери кыйнадык го, кызарып нормально эле же апаптап коелубу? Ач болгонго дагы десе. Жок, Абас мырзаны мейлиңиз. Айдана жөнүндө сиз бизге маалымат бергиңиз келбесе, мына табалабыз деп коюш. Жок, баарыбызга эле маалым, эми айткысы келбей атса, кыйнабай эле койлу бүгүнкү келген конокту. Сиз кайдан билесиз? Мен баарын билем, баардыгын билем. Элди алдап болбойт, мен дагы эл мененмин дегендей. 28 жашка келип калыпсыз, 30га 2 жылдан Кудай буйруса босогон атты айткенсиз. Эмне үчүн ушу 28 жашка чейин кээ бирлер сиздин классташтарыңыз 1-2 балалуу болуп калды болуш керек. Эмне себептен ушу Айдана деп коем, үйлөнө турган кыз таппай атасызбы, же болбосо каражат жагынан кыйналып атасызбы, же? Рахмат. Эми мен негизи эле шашпайм. Бирдеме кыларда такыр шашпайм, даже ыр жаздырарда да, клип тарттырарда да көпкө чейин ойлонуп жүрүп, же болбосун көпкө чейин чозулуп анан болот бул нерсе. Ошон үчүн бул нерсе дагы ошондой эле сыяктуу. Бирок жүрөгүңүздүн ээси бар да. Жүрөгүмдүн ээси бар. Бирок ким экенин айтпайм. Жок, Айдана эмес. Анан күндө Инстаграмдан деле же болбосун апамдар делечи билгизбей баягы бир картинкалар бар го. Мои одноклассники после 25 жаштан кийин мен деп анан ушундай картинкаларды билгизбей акырын жиберип коюшат. Типа үйлөнбөйсүң деген сөзчү. Анан мен негедир шашкым келбейт. Эми Кудай кааласа ошол эле 28-де, 29-да үйлөнсөм деле, Кудайым буйруса, Кудайым берсе балалуу болом. Ошондой эле эл катары үй бүлөлүү болом деп ойлойм. Анан эрте үйлөнүп алып, анан баягы түшүнбөстүктөр болуп кетиши мүмкүн. Анан мен билем 25-26 жашка чейин такыр башкача акыл менен чоңойдум мен. Эгерде ошол кезде үйлөнсөм, мен Кудай сактасын сөзсүз баягындай характерим менин чыдамак эмес деп ойлойм. Андан кийин мына азыр акыл эсиме кирип, азыр үй бүлөлөрдү көрүп атам, досторумдун ой жүгүртүп атасыз. Ой жүгүртүп атам, бардым көрүп, анан бир тыянак барын көрүп, барын байкап атат, Эме деп атпайбы? Болосун. Сүйгөн кызын айткан жокту ким экенин, бирок жүрөгүнүн ээси Айдана эмес экен деп атпайбы? Анан менде бир суроо, мен аябай киноманмын, кинотеатрга көп барам, ошол сүйгөн кызыңыз башка болсо Айдана менен киного барып чогуу асканда кызганбай мындай урбайбы сизди? Жок, карындашым неге кызганбак эле? Такыр сынбаган бала экен. Сиз жашооңузду мындай калпайтып көрдүңүз беле? Калпайтып көргөм. Калпайт. Азыр да бизге калпайтып атасыз, Эмдиги жылы Кудай буйруса Айдана экөөңүздөр кол кармашып калып, бизге Нурлан менен Аселдей болуп келип калган, ошондо кантип биздин бетибизди карайбыз деп айтып атасыз. Анда да оюм өзгөрүп калат да деп. Сиз анда хамелеон турбайсызбы? Бат-баттан оюм өзгөрүп турган жигитти мен ушундаймын деп койбойсузбу? Жөнөкөй жигит. Албетте. Абаз мырза, биз 7 сезондон бери эфирдебиз. Азыр эми сизге акырындан жыйынтыктоочу суроолорго басым жасайлы. Албетте эле эң алгач айтып кетсеңиз, сиз негизи кичи мекениңиз кайсы жак, кайсы жактын кулуну болосуз? Мен Ош областынын Өзгөн районунун Кызыл Тоо деген айылдан болом. Ошол жакта төрөлүп чоңоюп. Албетте, ааламга жол айылдан башталат дегендей, сиздин айылдаштарыңызга ысык салам айтабыз. Мен айылдаштарыма чоң салам. Өзгөндүн кулуну болуп, Кызыл Тоо дедиңизби? Кызыл Тоонун кулуну болуп айтып кетсеңиз, эң алгачкы суроо жай. Бул Абаз Акимов үчүн эмне? Жай мен үчүн
майрам. Мен үчүн эң жашоомдун кызыктуу өтө турган учурлардын бири. Жана албетте эле эң негизги суроо бул биздин сүйүктүү Кыргызстаныбыз жөнүндө. Балким ушул сиздин ой пикириңиз менен өспүрүмдөр ушундай сезим менен болуш керек деген дагы пайдалуу бир нерсесин алар. Кыргызстандын жаркын келечеги деп сиз эмнени элестетесиз? Жаркын келечеги деп биздин Кыргызстаныбыздын өнүгүп өсүшүн элестетем. Жаркын келечеги бул эң биринчи маданияты. Кичинекей мамлекеттердин арасынан деле футбол командасы дүйнөгө таанып коюп атат. Ошол эле бир эле ырчысы дүйнөгө таанып коюп атат. Андыктан бизден дагы Кыргызстандын ичинен да ушундай таланттуу чыга турган келечектеги спортчуларды, ырчыларды күтөм. Баракелде. Анда эмесе жылдыздуу селфи Аваз Акимов менен кол чабуулар. Анча-мынча алып чак кылсаңыздар тургандар. Эмитен эле үйүнө жете эле айданадан коркуп атат окшойт. Чоң рахмат, мыкты сүрөттөр болду. Жылдыздуу селфи биздин баракчаларыбызга ой пикириңиздерди, сурооңуздарды калтырыңыздар. Жайк оюнду даярдап койдук. Кол чалар менен тосуп алыңыздар. Келиңиз реквизиттин жанына. Элестетиңиз, биз азыр үчөөбүз көл жээктебиз. Бул жак көл жээкте отуруп ойной турган сонун оюн даярдап койдук сиз үчүн. Азыр эң алгач биз бул кирип чыгышты даяр болуп турабыз. Мен азыр калаган сиздин жүзүңүздүн калаган жерине кыпчытам. Сиз дагы өзүңүздүн менин бетиме кыпчытасыз. Андан соң бул жака экөөбүз отурабыз. Назира эжекем 1, 2, 3 дегенден кийин ичиндеги суусундукту биринчи бат этип ичип бүтмөй, ичип бүтөрү менен бул капталган мындайдан коюп туруп, бул жака уруп туруп, мындай тургузуп коюш керек. Же мындай, же болбосо мындай туруп калыш керек. Бир көргөзүп коем, мисалы үчүн мындай турдубу? Отурабыз, мындай чап тургузуп коебуз. Түшүп кетсечи? Түшүп кеткен сайын, мисалы үчүн мен түшүрүп салсам, сиз менден бирөөнү жуласыз. Сиз түшүрүп салсаңыз, мен сизден бирөөнү жулам. Кыпчыккан жерденби? Кыпчыккан жерден, Ол кыпчылып турат, ошону кармаган бойдон тарс этип жулмай. Ал эми эң акырында көрөйүн да биринчи мындай. Жакпаса катышпай коем демей деле болбой калат. Көт деле көрөрүңүз бирок. Оңой эле экен. Кыпчый турган деле эчтеме? Оңой. Өзүңүз байкаңыз. Бирок. Ооба да, бет калыңдарга оор болот ушундай. Анда эмесе эң соңунда финалда сиз мисалы үчүн сиз дедили, мону ичип бүттүңүз, тургузуп койдуңуз, баары мен утулуп калдым. Утулуп калсам арашанды ачып туруп калаганча менен башыма куюп салсаңыз болот. Таптаза, пайдалуу дегендей. Какаштак болбой кеткен керек. Бул жерде айткан сөз атылган октурбайбы? Ооба да. Андан соң сиз утуп калсаңыз, андан соң мен сиздин башыңызга куюп коем. Ошондойбу? Ооба. Айта кетчү нерсе, мен деле машыккан жокмун, сиз менен чогуу эле кылып атабыз. Жай, көл жээк, кол чабалар. Анда эмесе биз оюнубузду баштайлы. Балким сиз ырдагыча кыпчытабызмы бири-бирибизге? Мейли? Анда эмесе, келиңиз, бул сиз өзүңүз ырдап баштай бериңиз дагы, кыпчытып баштай бериңиз. Арнаймын мен ак тилимде. Токто берде бериңиз. Токто берде бериңиз. Ырдаңыз, токто ырдаңыз. Арнаймын мен ак тилимден ырым силерге. Ару жүз ак сүйүнүн көркү силерде. Ак моюн ак маралдай кыргыз кыздарын. Чамамда жок, чаркым жок, барын сүйөргө. Гүл кыздар, эмне үчүн сулусуңар? Эзилген жүрөгүмдү эмнеге туйбайсың? Ырдаңыз. Гүл кыздар, эмне үчүн сулусуңар? Эзилген жүрөгүмдү эмнеге туйбайсыңар? Канча штук болду менде? 4. 4. Дагы бир анча атып коюңуз, ушундай 5тен болсун. Мындай, сен көбүрөөк сүйлөп атасың. Көбүрөөк сүйлөп атасың. Уротунан. Кантичем анан? О, жалып калса, могу жер оор атат, ушер жакшы окшойт. 5тен болдубу? Бетиңиздин бол жагына аз болду да, мындай баягы жатып калды. Макул, калыс болсун, сиз дагы 6 канча болду? 6 болду. Бул жерде ортат кеңсир ушерде ачылып. Жак орталуу. Мен сенин көзүңгө чатып коюм. Мындай болуп, мына 7 ону болсун, 7-ин бири кыдыр, 7-сезон.
жарашабы экен? Атай кичте эле кышып койдуң. Анда эмесе кеттик. Кыйналып кеттимби? Давай. Бол жака. Сиздер менен сүрөткө тартып койсок болбок дедим да, сүрөткө түшүш керек эле. Көздөн жаш айнет го. Эжеке да 1-2 деңиз. Анда болсо кол чаба туруңуздар, анда тийбейсиз. Мактан баштайбыз. 1, 2, 3. Санжар. Бас. Бол. Ошол экен. Так, меники бир жолу болбой калды абыз. Бирөөнү сурсаңыз болот. Бирөөнү сурыңуз. Бирөө түшүп кеткен турбайбы? Аны кайра түшүп Аны кайра түшүп кеткен. Монун ордуна. Буну ордуна түшүп калды. Оны не кылайын? Кайра кулакка түшүп калды. Тетин алып саларыңыз. Буну алып саларыңыз да, мону аңтарыңыз. Сер антараны көрбөй калам. Мен аңтар элекмин дагы. Болбой калды. Меники болду мынакей. Көрдүңүз, Анда. Кол чапты кулакка. Кеттик. 1, 2, 3 кеттик. Ашык аба чукусунда да аядамды экен. Сурыңыз, бөкөстүң болбой калды. Бирден. Айсер болбой калды, ошону суруп коюн. Любой жаны. Кеттик акыркысы. 1, 2, 3 кеттик. Ким биринчи? Бол, Санжар Азамат бол. Биринчи Санжар. Болбой калды. Да. Сенки досум, давай. Болбой калды. Келе кой. Эки тарт. Азыр ким мону аңтарса, ошол экинчисинде башына суу куят кеттик. Азыр. Түшүп кетти. Жок. Түшүп кетти. Кулаксыз калайын деди. Меники тарт. Келди ар жолу. Аз калды. 1, 2, 3. Жок, сен Санжарды тартпайсыңбы? Жок, кой тур. Сен неге суу чачасың? Кой тур. Суу чачасың да. Жок, мел. Эки сер ийне билет атпайбы ол досум, жөн койбой. Айдага жөнүндө сурап эле койсок болмок экен. Катуураак кол чаап турабыз. Шоросу сындыктары. Микрофондорго. Эң негизгиси микрофондорго эле тийбесе болду. Туугандар, салам Кыргызстан Түнкү шоу программасы. Жайкы эфир. Ысык жайда ушундай. Ушинтип эле салкынданып жүрүңүздөр. Аңсак бул Арашан суусунан таза бир да суу жок го дейм. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Рахмат чоң. Жакшы эле. Сен болсоң жакшы. Анан сырттан сүйлөшө бересиз. Ыраазычылыксыз. Бардык көрүүчүлөргө чоң рахмат. Жана ошондой эле сиздерге Назир эжеке, Санжар досум чоң рахмат. Биринчи жолу келдим. Абдан сонун кызыктуу болду. Эң баарынан оюн аябай жакты. Ооруду. Кулактарым кызарып. Эң башкысы утканым жакшы болду. Эң негизи курук кетип атасың деп. Суудан курук чыгып кеттиң дегендей. Анда эл журтка сиздин кайрылууңуз жайында жашнакай. Ушул жайда бардыгыңыздарга унутулгус жай каалайм. Андыктан бардыгыңыздар жакшы эс алыңыздар, өзүңүздөрдү кенен коюп, өзүңүздөр үчүн жашаңыздар. Жай эң сонун маанайда өтсүн. Рахмат. Анда сизге Салам биздин башкы Кыргызстандын. демөөрчү Шоро компаниясынын атынан жашнакай белектерди Шоро байкебиз алып чыгып берсе. Кол чабар менен тосолуңуздар туугандар. Шоро байкебиз. Карачы. Кыргыздын берекесинин мындай бир көрүнүшү болуп турат бул жакта. Абаз муну сиз кармаңыз. Жана албетте эле бул куту чайга биз Арашан суусун салып койдук. Кыргыздын тоолорунан, бийик тоодон 3300 бийиктиктен табылган туурабы? Минералдык суу. Анда эмесе ар дайым бар болуңуз. Ар дайым биз менен болуңуздар. Шоро бул күч кубат. Рахмат. Аман эсен бизге жетип алыңыз. Жүрөгү ачыктын жолу ачык болот дешет. Көөдөнүңдө бакыт болсо,
аны башкалар менен бөлүшүү оңой. Бийиктикке карай канчалык жеңил болсоң, жашоодо ошончолук жаңы мейкиндиктер ачылат. Сынакка сынба деп айтышат. Анткени канчалык күрөш татаал болсо, жеңиштин даамы ошончолук таттуу. Арашан минералдык суусу. Абадай жеңил, чокудай бийик, суудай таза. Жараткан берген ысык көл, жакшылап элим көңүл бөл. Эс алсаң чериң жазылат, суулары тунук салкын төр. Ажарлуу кыздай созулуп, акулар көлгө конушат. Кекте бассаң санам жай, өмүргө өмүр кошулат. Менин ысык көлүм, мейманы көп көлүм, толкуп толуп турат, досум келип көргүн. Менин ысык көлүм, мейманы көп көлүм, толкуп толуп турат, досум келип көргүн. Тосунда арча карагай, бир көрсөм кумар тарабай. Абасы таза дем берет, токойун бассаң аралай. Терели өмүр гүлдөрүн, тегиздеп турмуш күндөрүн. Чалыксаң келгин көлүмө, угабыз шарда үндөрүн. Менин ысык көлүм, мейманы көп көлүм, толкуп толуп турат, досум келип көргүн. Менин ысык көлүм, мейманы көп көлүм, толкуп толуп турат, досум келип көргүн. Менин ысык көлүм, мейманы көп көлүм, толкун толуп турат, досум келип көргүн. Менин ысык көлүм, мейманы көп көлүм, толкун толуп турат, досум келип көргүн, досум келип көргүн. Үч миң 300 метр бийиктигинен алынган Арашан минерал суусу Шоро компаниясынан. Суу өмүр булагы дейт, ар дайым Арашан суусун ичиңиздер. Өмүрүңүздөр узун болсун. Жай болгон эле 3 тамга бирок кандай сонун сезимдер ойгонот. Туура айтасың, Санжар. Анда болсо келиңиздер, урматтуу сүйүктүү кадырлуу конокторубуз, бизден алыстабаңыздар. Анткени бир гана жай эмес, күнүгө ушундай жайдай сиздердин үйүңүздөрдө жылуулук жана сулуулук болсун. Анткени биздин студияга кийинки сулуу коногубузду тосуп алсак. Албетте эле жайдын символу сыяктуу гүл жыттанып, нурланып, биздин студиябызды жарыктандырган өзгөчө эстрада өкүлү келип турат. Популярдуу жылдыздуу Ырчайым Буруларунова тосуп алыңыздар. Аракей кол чалуулар. Ого, кандай сулуу.
кандай бизге сулуулук жылуулук келди, куш келипсиз. Куш келдик. Саламатсызбы? Куш келиңиз, келиңиз, төргө өтүп бериңиз. Төргө өтүңүз. Алкыш, кол чабар. Биздин студияга жанатан бери ысык дем болуп атты эле, ушундай салкындыкты, сулуулукту жарк этип кирип келгенде бир башкача аура пайда болду. Кайдан келет атасыз суп-сулуу болуп? Чындыгында мен дагы сиздер менен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Үйдөн эле келип атабыз. Үйдөн ушундай кычырап келе атасызбы? Сөптөгөндө мага айтышты да ушундай Салам Кыргызстанда күтүп отурушат деп. Атайын биз үчүн ушундай болуп келдиңиз. Кол чаап коюңуздар. Сиздер үчүн жана Салам Кыргызстан долбоорунун көрүүчүлөрү үчүн ардактуу. Чоң рахмат. Эң алгач убактыңызды бөлүп бизге келген үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жай мезгили болуп атат. Бүгүнкү берүүбүздүн дагы Салам Кыргызстандагы темасы жай, жайкы эс алуу, жайкы күндөр жөнүндө болуп атат. Жай кандай өтүп атат? Өзүңүздөр жакшы билгендей, жай айы Рамазан айынан башталды. Анан мен үчүн абдан бир жакшы самалык менен башталды. Себеп дегенде жай башталганда эле дароо баягы эс алуу өргөсүнө чыгып, анан клип тартуу менен баштадым. Ошол азыр буюрса жакшы болуп жатат. Азыр июль айында отурабыз, жакында август келет дегенде, саратан түндөрү башталат, ысык күндөр башталат. Эс алуу дегеле сиздин оюңузда дегеле кандай болуш керек? Эс алуу адам өзүнө мындай эс алууну бир жактан гана издебестен, мындай баягы өзүнүн жан дүйнөсүнө деле издесе болот да. Анан эс алуу албетте биздин жай айында баягы эң баягы кереметтүү жери Сысык көлдөн баягы өткөрөбүз да. Себеп дегенде абдан баягы ошол жака барып, көптөгөн бул чыгармачыл адамдар үчүн керектүү нерсе да. Көптөгөн өзүбүзгө энергия топтоп, баягы көлгө барып, өзүңдүн сырыңды айтып дегенде ушундай жакшы нерселер болот. Эмне үчүн бир гана көлгө? Биздин Кыргызстанда сонун керемет дагы башка көлдөр бар эмеспи? Сом көл бар, Сары Челек көлү бар. Бир гана көлдө бизге буга чейин дагы Аваз мырза келип кетти, ал дагы көл дейт, сиз дагы көл дейсиз. Көл эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Биринчиден, эмне үчүн көл? Анткени мен тайларым ошол жактан да, анан багы эс алып барабыз ал жакка. Жата турган жер бекер деп коебуз. Жайында баягы көл жак тарапты издеп калат эмеспизби? Чындыгында тайларым ошол жактан, анан дайыма жай болгондо чакырып турушат. Бир гана жолу эмес, 2-3 жолу барабыз. Анан экинчиден дагы бул эгерде биз ошол жака барып, көбүрөөк эс алып, өзүбүздү билебиз, көлүбүздүн кандай керемети бар экенин, аны биздин бордоштор, башка элдер көрсө да ошонун кереметин көрүп, тартылып келип турат деген дагы мааниде дагы болуш керек да. Көлгө мейли. Көл мейли, Чатыр көлү болсун, Ысык көлү болсун, Сом көлү болсун. Буруларына ушул эмне деген сырлар бар экен балып көлгө айтыштай. Көлгө айтып атат, сырлар. Кандай сырларыңыз бар ошо көлгө айтышта? Айтыңызчы, биз деле көл болуп туруп берели. Ошон үчүн көл өзү ошондой да. Баягы адамдын жан дүйнөсүндө ачылбаган, айтылбаган сырлар бар да. Анан бир адамга айтсаң, ал жайылып кетиши мүмкүн, же туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Анан ошондуктан көлгө барып. Көл болсо эч кимге айтпайт, Мен айткым келет экен. Жаңылык кылып чыгарып коюш керек. Эгерде көл жээкте бир жалгыз кыз, эч ким жок, өзү менен сүйлөнүп атса, ал орукчан эмес деп. Ал бурул арууну деп коюш керек, болгону эле сырын айтып атат деп. Ооба. Темабызга кайтып келе турган болсок, жай мезгилинде көбүнчө эле биздин баардык жарандарыбыз эс алып жүрүшөт. Ошол эле учурда эң көп аябай популярдуу болгон багыт бул Ысык көл. Ысык көлдө жигиттер менен көпчүлүгүн бир эсептесең бир 5 колдун бармактары менен эле манжалар менен эсептеп кое турган көйгөйлөр бар. Буласаң ошол жактагы местный жигиттер менен, чала спортчулар менен, балким казак бир тууган боордошубуз менен, же болбосо ошол эле чет өлкөдөн келген иностранецтер байкачы, же болбосо байкачы, африканец, негр деген тамашалар менен бир бүт окуяларды айтсаң ошол эле болуп калат. Бирок биз үчүн дегеле Кыргызстандын жигиттери үчүн кыздардын көйгөйлөрү, кыздардын кыйынчылыктары белгисиз. Ошон үчүн айтып кетсеңиз, Ысык көлдө болгон эсте калган бир өзгөчө бир кырдаал, өзгөчө бир абал болуп калды, ушундай бир ситуациялар болуп калды, ошону айтып берсеңиз кандай болду эле? Сиз айткандай, көлгө барганда албетте ар бир пансионатына барасың, айылына барасың, өздөрүнүн баягы кандай деп коет, ошол жакты кармаган балдар бар. Бирок жок, мен деген эмне үчүн муну айтып атам? Себеп дегенде баягы айтып атпаймынбы? Ушундай кыздар да бар деп койбойсузбу? Жок, тайларым ошо көлдөн болгондуктан, анан баягы ошо тайларымдын, тайкелеримдин кыздары аякта да алар да смотрящийлер да.
алар бизди жетелеп алып ошака баягы эми бул мен баягы мектеп убактагында айтып атам да или бир аз баягы биринчи экинчи курстагы студент кезде анан ошол тайкелердин кыздары эле смотрящий болуп эле алып барчу бизди дискотекага баягы кечинде көлдүн жээгинде сейилдегенге ушундай болчу да. Азыр ушул темаңызды кайра улантасыз, унутпаңыз, ушул жерде улантасыз, бирок билбей калгандарга түшүндүрүп коелу. Бул смотрящий деген ким экен я? Көбү билбейт менин оюмча. Ошол жакты баягы официальный жумуш бекен, билбейт экен анысы. Жок, бул смотрящий деген көрүүчүлөр да. Көрүп атпайбы смотрящий. Биздин айылга, биздин пансионатка кандай баягы эс алуучулар келип атат деген. Ошону байкап турушат. Байкап мындай карап турушат. Анан уланта бериңиз. Ал эми эс алганда абдан көбүнчө биз үй бүлөбүз менен барабыз, абдан бир жакшы эс алабыз. Эсте каларлык баягы былтыр болду окшойт. Жолго чыгып атканда эмнегедир дайыма фараны баягы дальныйды күйүп коебузго. Анан токтогонду унутуп калам да, ошол нерсени өчүрбөйчү. Анан былтыр ошол баратканда баягы тамактанганы кирип кеткенбиз, унутуп калыптырмын. Анан машинанын аккумулятору өчүп, баягы чыксак машина күйбөй калды да, от албай калды. Анан атаман аябай уруш жедим. Эмне окуган эмес белең, эмнеге мындай кылдың деп. Анан Кудай жалгап баягы биздин элибиз беришен да, бир байке келе калып өзүнүн машинасы менен баягы заряд берип, анан от алдырып берген. Мен азыр ойлоп атпаймынбы? Анан атам рулга отуруп, анан мен монтот түрттүм деп. Түртүп барып от алдырып ийдим дейт эле, андай болбой калган. Вообще эле болбой калыптыр да. До конца уже. Бурул айтсаңыз, мынакей ушундай сулуу кыз, бияк деп биз акырын сизге бияк капталдан келатабыз да. Бул суроону бериш керек албетте. Эми азыр сиз деле 20дан 30тун ортосундасыздар туурабы? Качан турмушка чыгайын деп атасыз? Күйөө бала барбы, жокпу ошо жөнүндө да? Ар бир нерсенин өз убактысы бар да. Муну мен дагы айта албайм. Баягы Кудай буйруган күнү болот да. Абаздагы Айдана Деканы сурасак, жок деп, эмнеге ошо ырчылар ушинтип жашырып сыр кылганды жакшы көрөсүздөр? Кандай десем, мен ишенбейм мисалы. Себеп дегенде бул нерсе айтылып жаткан азыркы баягы жаңылык же информация көп жерге тарайт да. Анан керексиз адамдарга жетип калышы мүмкүн да койсоң. Же болбосо аны айтып калсаң, айтып койсоң. Бурулдун эки варианты бар ошондон да. 2-3 варианты бар. Ошонун бирөөсүн тандаш керек анан. Эгерде аны айтып койсоң, ал мырза баягы өзүнө кабыл алып, өзүн сезип алышы мүмкүн да. Ошондуктан көбүнчө жеке жашоомду баягы жашырганга аракет кылам, эч жактан чыгарбайм. Жакшы да, мындай жакшы жаңылык менен бөлүшкөн жакшы да, туурабы? Ошондо азыр жакшы жаңылыгыңыз 30га чейин болот да, болсо андан кийин эми ошо жана жогоруда качан күйөөгө кетет деген өмүр болуп кетпейби? Ооба, жогоруда айткандай, ошо буйруган күнү болот да. Албетте. Эң негизгиси сиздин күйөрмандарыңыз, сиздин угармандарыңыз, сиздин фанатыңыз, фанаткаларыңыз биякта деле отурушат, кол чаап койсоңуздар болот. Атайын сизди келет дегенде келишиптир. Байкап атасыздар, баары укмуш сизди эле жакшы көрүшөт экен. Эми жай темасында. Жайда эң жакшы көргөн нерсеңизди айтып берсеңиз. Жай бир күндө эмне кыласыз? Бир күндө мисалы жумушуңузда каяка эмне кыласыз? Кандай эс аласыз? Кандай тамактар жагат? Деги эле эртең менен ойгондон баштап кечке чейин бир күнүңүздү айтып берсеңиз. Жайында ошо жана жогоруда айткандай, бир жыл бою иштейм. Баягы ырчылыктан тышкары дагы балдар менен иштешем да, баягы өкмөттүн жумушунда да. Өкмөттө эмне жумуш кыласыз? Гимназияларда, эки гимназияда баягы детский студияда иштейм да. Анан баягы иштегенде, баягы орусча айтканда хочешь не хочешь, таңкы саат 7-8де турасың, так убакта барып калышың керек. Анан ошентип өтүп, анан эптеп чыдайм да, жайында келгенде 3 ай бою жыргап эс алам. Уйкунун эмесин, уйкунун атасын таанытасыз. Таанытам. Бирок негизи көбүнчө мен уйкуга жакын эмесмин. Жайында бир аз баягы свободный график болот, бирок көбүнчө баягы дале вот чыгармачылыкка азыркы учурда жаңы ырларды жаздырып жатам. Той, концерт, анан эс алууга. Жайында баягы өзүмө абдан бир жакшы бир наслаждение берем да, эс алганга мүмкүнчүлүкчү. Сиз мугалимсиз.
ооба. Эмнеден сабак бересиз? Өзүмдүн баягы вокалдык студиям бар. Ал жактан биз балдарды ошо сахнага ырдаганды, бийлегенди, сахнадан өзүн алып жүргөндү, ушундай бир аз да болсо салым кошуп иштеп жатабыз. Жакшы. Анда сизден мастер-класс кылып беришиңгилери кылалы. Балким ушул аба ырайы жөнүндө, сезон жөнүндө, жай мезгили жөнүндө ырларыңыз бар Жай болсо. жөнүндө бир ысык ырдан ырдап бербейсизби? Мастер-класс эмес, эми баягы жөн гана аткаруучуга дагы эле ырдап берейин. Себептен мастер-класс десе абдан азыр бир болуп кетпесин. Дедиңизби? Жок. Анда акыркы ырдарымдан ырдайын анда. Көздөрүңдөн көрө мерим чачкан, кызганасың билемин. Эркелетип нурун төккөн асман, эрте өзгөн гүл менмин. Сени жаным эми сүйгөнүмө, күн эле эмес жүрөгүм. Алып кетсе сени менден башка, кандай өмүр сүрөмүн. Сенден башка, бар бакытты таба албаймын. Сенден башка, ардактууну каалабаймын. Сенден башка, бар бакытты таба албаймын. Сенден башка, ардактууну таба албаймын мен. Ай, баракелде. Чоң рахмат. Ал эми акыркы суроолордон бирөөбүз. Айтып кетсеңиз, ушул жай башталып атканда, ушул жайга 3 айга кандай максат койдуңуз эле? Буюрса башталышы эле сонун башталды. Сөп дегенде кандай иш алып барсаң, кандай жумуш кылсаң, ошол нерсенин баягы жыйынтыгын көрсөң, сага баягы түрткү анан бир энергия берет да. Анан ошондуктан азыркы учурда ошо клиптерди бүттүк дедик. Учурда азыр 2 ырды жаздыруу баягы иши планы жүрүп жатат. Анан буюрса жакынкы күндөрдө ошол көл жака барайын деген оюбуз бар. Ага чейин дагы көптөгөн пландар бар. Буюрса ал Кудай буюрса аткарылат болуш керек. Буюрса. Жана Салам Кыргызстандын ар дайымкы мындай салтка айланган суроосу бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне деген? Муну биз 6 сезондон бери берип келдик дагы. Бир бүт ырчылардан, эстрада өкүлдөрүнөн бир жообун алдык. Жүрөгүндө болгон мамлекет болгон сүйүүсүн. Жана албетте эле ар бир мамлекеттин эң негизги болгону бул келечеги. Айтып кетсеңиз, Кыргызстандын жаркын келечеги дегенде сиз өзүңүзгө кандай сүрөттөйсүз? Кыргызстандын жаркын келечеги бул биринчиден биз баягы ар бир адам өзүнүн жүрөгүндө, ойлорунда Кыргызстандын жаркын келечегин көрүшүбүз керек да. Эң биринчи биз баягы оюбуздачы. Анан ошол мен деле азыр баналдуу айтып кетсем болот, Кыргызстан өнүксүн, баягы өссүн депчи, бирок ал ошо өнүгүүсү үчүн биз ар бирибиз бир салым кошушубуз керек да. Ар бир жаран, ар бир тем более биз элдин астында адамдар көбүрөөк салым кошушубуз керек. Ар бирөөбүздүн салымыбыз менен жаркын келечек. Бир тамчы. Албетте. Тамчы көл болот дейт. Анда эмесе жылдыздуу селфи Салам Кыргызстанда биз даярбыз. Сиздер даяр болсоңуздар, кол чаап коюңуздар, баракчаларыбызга лайк басыңыздар, суроо калтырыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Хейтерлерди да жакшы көрөбүз. Келиңиз, ортого чакыралы сизди. Кол чаалар жаңырсын. Эң негизгисинен бул оюндун аты башка бирөөнүн колдору деген оюн. Азыр биз бул жакшынакай реквизитибизди даярдап койдук. Бул жака сизди кийгизебиз. Бул жерге сиз кийесиз мындайынан. Бирок кийгенден кийин бул жерде сиздин өзүңүздүн колуңуз чыкпайт. Колду мондай кылып турасыз. Бул жакта биздин ассистент колун чыгарат. Ушул кол кыймылдай берет. Сиз ушул колго кандай кыймылдап атса, мимикаңызды, актерлук чеберчилигиңизди жана албетте эле айтчу сөзүңүздү окшоштурасыз. Эгерде мындай болсо, "Эй" деп, "Сен" деп так кылып айтып турасыз. Жана түрдүү ситуацияларды берип турабыз сизге. Түрдүү ситуацияларды берип турабыз. Аны мен бир аздан соң түшүндүрүп берем. Бир ситуациянын бирөө сатуучу болушуңуз мүмкүн, же болбосо дагы бир ситуацияларды түшүндүрүп берем. Анда эмесе келиңиз, биз муну сизге кийгизели. Жана кийгизгенге чейин биздин авторубуз бүт оюндардын баарын даярдап, жана сизге ассистент боло турган Кулматов Турсуналын чакыралы. Турсуналы, келиңиз. Сиз колуңузду арткалы. Бул жактан колдорду чыгарып алыңыз. Даже так. Колдорду чыгарып алыңыз. Анда эмесе? Так, азыр кимге обращение кылам ошондо? Эң алгач биз албетте эле эмеден баштайлы. Бисмилла дегенде эле көлдөн баштайлы. Көлдө сиз квартира берип аткан айым болосуз.
Мынакей. Тайларга конок барсаңыз сизди иштетип коюшту. Бирок мындай бир да жол болгон эмес. Эми болгондо элестетип койгула эле. Азыр сиз жолдо турасыз, бул жана көлгө кирген жол, машина айдап бараткандарга квартира сдается, ар жак бер жак дегенде катыр окшоштуруш керек болот. Анда эмес, кеттик. Квартира берилет. Ай, токтотчу могу машинаны. Байке, кандайсың арая? Жакшысызбы? Келиңиз. Могу карасаңыз, квартира сдается. Билбейм, балдарым жазып коюптур. Аз токто кыргызчасын отуруп алайынчы. 350 сомдон. Эми элестетиңиз, азыр сизге шаардан соодагер бир эже келди, сизден квартира снимать этем деп атат. Келиңиз, сүйлөшүңүз. Саламатсызбы? Слоулекку. Квартираңыз канчадан? Квартирасы 350 сомдон. Ичинде душу бар, бүт бар, тамагы да бар. Тамчынын эмесинде да, боюнда. Тамчы айылы бар го, тамчы. Мындай бир аз түшпөйсүзбү? 300 сом жакшы эле го, эми биз өзүбүз эптеп жайында акча таап атсак, анан сиз ушундай сулуу шаардан келе атсаңыз, кирпик чаптап алып, анан ушунда сырайсызбы түшөр деп. Сиздин деле кирпигиңиз чапталып. Кирпигиңиз эле 1200 сом турат, анан бул болгон 300 сом эжебем төлөп коюңуз. 200 сом эми 200 сом. Эжебем канча киши макул. Мени экөөбүзбүз да. Ким? Жолдошум экөөбүз. Жолдошуң сулуу. Эмне аласың менин жолдошумду? Эми жөн эле сурап атам да, эгерде сизден сулуу болсо анда 200 сомго берем. Жолдошум сулуу болсо, ооба. Эми албетте мен сулуу да жолдошум. Эже сиз да сулуу экенсиз, мейли 200 сомго болот. Макул. Жакшы. Эми келген ситуацияны өзгөртөлү. Азыр бул чачыңызды жакыныраак тура беребиз, кечирип койгуз, ата кол чыкпай калат экен. Эми көл жээкте жүрөсүз. Кукуруза, рыба, лимонад, чебачки деп кыйгана. Кеттик. Кукуруза алабыз, кукуруза, чебачки, рыба, лимонад, пирожки, ашлямпу. Барбы алгандар жокпу эчким, Келгиле. Элестетиңиз, бул жакта көл жээк, кум, анан жанакы сизден квартира сымап эткен айымдын подружкасы кумда жатат, азыр эжеке сиз жаткыза кылалы. Келе коюңуз. Эсап атасыз, Жатам анан. Чебачки, вишня, рыба, балык, апче. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Көлдүк таластык го бул апче дейт. Биз бардык эле боло бересиз бул көлдүктөр. Кандайсыз? Кандай салып атасыз эже? Ой, сонунда карачы күндө. Купальниги сонун экен, Купальнигим ушундай. Ким менен салган келдиңиз? Ой, дос кыздар менен келгем. Эже, бизде мындай, биз өзүбүз аябай көлдүктөр кыйын болобуз да, ушундай кукуруза өзүбүз бүт баарын, рыбалардын баарын бүт баарыбыз өзүбүз кылабыз, жаман Эле мойнду тутасың же? Ушундай кээде баягы колума мен баш ийбей кетет да кээдечи, колум өзүнчө. Өзүмө ушу сезилет, артымда бирөө үстүмө минип алгандай болупчу. Араң эле жүрүп. Эже албайсызбы? Рыба. Дерзкая мындай. Кукуруза отуруңуз. Кукуруза өтпөй калды. Эми келиңиз балка сатыңыз. Кукуруза болбосо балка да аласыз. Алып саласыңарбы? Аны алып салам. Алып салабыз. Сен кичине арык турчу жабышпай, пожалуйста. Кармасыңыз, балка сатыңыз. Балка да сатабы? Саламатсызбы эже? Саламатчы. Эми балка албайт белеңиз? Эмне болгон балканы эмеде? Көл жээкке мага балканы. Жолдошуңуз уктаса, башына бир чапсаңыз кайра өзүнө келип калат да. Бул абдан бир сырдуу, бир башкача балка да. Ой эле, кереги жок эле. Ай жок, алып коюңузчу. Болгону эле билесизби канча сом? Болгону эле 20 сом. Жыгачтан жасалган. Анан башына бир эле чапсаңыз, сиз калган көйнөктү алып берет. Ой, жок, кереги жок эле. Алып коюңузчу. Эмне жаман жолго тартып атасың эле го? Жок, ай тартпайм. Эже, карасаңыз, сиз абдан күнгө күйүп кетиптирсиз. Могу жерде алсаңыз, прям апапак болуп күнгө күйбөй каласыз. Алып коюңузчу. Болгону 5 эле сом. Биз абдан баягы беришим болобуз да. Анан муну алып алып. Анда колуңа эмне шылдырап калдыңыз? Муну баягы күйөөңүздүн мээсин жеп баштайсыз, анан ошондо ушуну эметип койсоңуз, дароо эс алып каласыз да. Нервный болбойт. Сенде көл жээкте кереги жок оокаттардын баарын сатып атасызбы эле? Балка, бар эле рыба, кукуруза, чебачки сатат. Ушундайларды эч ким ала келбейт да. Өзүң айткандай эле. Өзүң айткандай.
кечирип коюңуз, ушундай колум кичине неуклюжий да, кээде нет болуп калганга кичине Сен түшүп кетет. көчөктө жүргөндө мына мороженое, эме жанагы шоролорду сатпайсыңбы? Сиз аны жеп эле коюңуз, сиз көргөн келдиңиз, арыкташыңыз керек да, арыкташыңыз керек. Мына мондайларды колдонсоңуз абдан прям фигураңыз. Баракелде, сен окшошту. күйөпсүң. Жок, ошондон турабыз, кетпей турабыз. Келебиз, тура коюңуз, эжеке мичи болгон ошо. Гөлжеке жатып отур дегендей. Буруларунова, колчалар, мыкты ырчы, мыкты актриса жана албетте эле. Актриса? Мен качандан актриса? Жаңы эле актриса болдуңуз. Актриса болдуңуз. Жаңы эле актриса болдуңуз. Эми келиңиз, сизге эркин микрофон, кайрылсаңыз болот. Каалоот элек куттуктоо сөздөрүңүздү айтып алыңыз, андан соң биз сизге белегибизди бергенге даяр болуп турабыз. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Абдан баягы сонун проект, сонун долбоор. Сиздерге чоң рахмат. Биздин кыргыз элибизде тынччылык, ырыска береке болсун. Ушундай сонун долбоорлорду көрүп, өзүңүздөргө жакшы нерселерди алыңыздар. Чоң рахмат сизге да, албетте эле келип эң алгач биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маана насип эттиңиз, анан өмүр бою менен Турсуналдын бактылуу кылдыңыз сиз. Рахмат сизге. Эмне? Турсуналыны жана артыңызда кылган болот, Турсуналы болчу да. Өлө сүйүнү ал дегенди бүт барына мактанат айылына барып. Мен бурун алма кол меники болчу депчи. Эми азыр Белекти биздин баш кыдеп берүүчү Шора компаниясынын атынан сизге Шора байкем алып чыгып берсин. Колчалар менен тосуп алыңыздар Шора байкемди. Желеңе Шора байкем сизге жардам берип коюн. Бурулайым бул жакта бозосу, максымы, чалабы, куруттары жана эң негизгиси 3300 метр бийиктиктен табылган минерал суусу Арашан. Бул сизге. Чоң рахмат. Алтындай убактыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Шора байкем мотоциклын ван дептен бойдон үйүңүзгө көйдөңүздү, чачыңызды учурган бойдон үйүңүзгө жеткизип коет. Колчаларыңызды аттаңыздар. Буруларунова жана красавчик Шора байкем. Адамдар жашоодо алтын тактылуу, жакшы адамдар табышса кандай бактылуу. Тазим этип бир менен бүгүнкү кечте каалаганым силерге күлкү каткыруу. Жүзүңөрдө аппакай гүлдөр ачылган, уртуңарда күмүштөй күлкү чачылган. Алан кени бүгүн той, бүгүн кубаныч, аландыктан жалпыңды биге чакырам. Кел жигиттер, кел кыздар, биге чакырам. Бүгүн баары бал сөзгө куштар болушсун, капалыкты жашырып унтуп коюшсун. Жылуу сөзгө жан эргип көңүл жубадып, кадыр көңүл алышып эйле тоюшсун. Жүзүңөрдө аппакай гүлдөр ачылган, уртуңарда күмүштөй күлкү чачылган. Алан кени бүгүн той, бүгүн кубаныч, аландыктан жалпыңды биге чакырам. Кел жигиттер, кел кыздар, биге чакырам. Куштардагы бибилеп келип конушсун, жакшылыкка аларда күбө болушсун. Жылуу сөзгө жан эргип көңүл жубадып, көргөнүнө кубанып көздөр тоюшсун. Жүзүңөрдө аппакай гүлдөр ачылган, уртуңарда күмүштөй күлкү чачылган. Алан кени бүгүн той, бүгүн кубаныч, аландыктан жалпыңды биге чакырам. Кел жигиттер, кел кыздар, биге чакырам. Жүзүңөрдө аппакай гүлдөр ачылган, уртуңарда күмүштөй күлкү чачылган. Алан кени бүгүн той, бүгүн кубаныч, аландыктан жалпыңды биге чакырам. Кел жигиттер, кел кыздар, биге чакырам. Кел жигиттер, кел кыздар, биге чакырам.
урматтуу сулуулар, сулуулуктун сырларын билгиңиздер келсе, Мээрим Төрөкулова кайрылсаңыздар болот. Астыдагы Дареке кайрылсаңыздар. Сулуулуктун эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Ар дайым сулуу болуңуздар. Назира айым, Оу. Шоро компаниясынын үрүндөрүнөн бирөөнү эле танда десе кайсыны тандамаксыз? Жайында албетте мен Арашан суусун тандамакмын. Анткени бул суу өмүр булагы дейт. Эң туура тандоо Шоро бул күч кубат. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, тилекке каршы канчалык аракеттенсек дагы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ооба, анда болсо келиңиздер урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, сиздерге жайда кандай эс алыш керек экенин бир аз болсо да кеңеш берип кеттик. Бир жума эс алып, күч кубат топтоп туруңуздар. Кайрадан жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Жана албетте эле кыргыз эли байыртан мейманкөй болгонун далилдеш үчүн четтен келген туристтерге жакшы мамиледе бололу. Ошондуктан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар деп туруп, сиздер менен кош айтышалы. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын чыгармачылык жамаатынын атынан жана алып баруучулары Назира Жетигенова, мен Санжар Мыкыев. Салам Кыргызстан! Кыргызстан!